сөз Момбекке Вырскелди Чыныбековичте, даярдансын Нышанов Сайдулда Камболотович. Рахмат. Алмазбек Акунжанович, мен кайрыла турган маселе сизге гана тиешелүү, сиз эле чечесиз. Сиз жакшы билесиз, мындан 2 жума мурун ушул жерде Кумтөр компаниясы боюнча депутаттык комиссия түзүлдү эле. Андан бери 2 жума өттү, 2 жуманын ичинде ошол депутаттык комиссияга мамлекеттик комиссия дегенге чыгып макам берилиптир. Орто жолдо анын төрагасы да шайланыптыр, орун басар да шайланыптыр, мага чалган киши жок, чакырган киши жок. Андыктан эл өкүлү катары мен өкмөттүн өкүлү сизге кайрылайын. Азыркы комиссия мурдагы комиссиялардын 2012-жылдан гана берки иштерин, отчетторун сурап да. Менин комиссияга кирүү ниетим бул коррупцияны билейин деген ниетим. Азыр элге 2 гана нерсе керек. Аларга эмне керек экенин мен билбейм. Элге азыр канча алтын калды, канчасын сатып салды, канчасын катып алды. Экинчи 10 000 гектар жер берилди же 16 000 гектар жерилди. Үчүнчүсү канча акционер бар, канча коррупционер бар. Элге ошол эле маалымат керек. Мен ушул маалыматтарды алуу үчүн гана ушул комиссияга кирип атам да, мына Кумтөр боюнча канча комиссия түзүлдү. Бирок комиссия түзүлгөн сайын Кыргызстан үлүшү азайып атат да. 67%-дан 26%га түштү. Анда комиссия түзүштүн канчалык кажети бар эгер биз үлүшүбүздүн баарын алдырып аткан болсок. Ачиттин артын сугу жалайт деп коет кыргызда. Карга карганын көзүн чукпайт дейт. Анан ар бир комиссия ошол жакка киргенде эле мурунку комиссиянын ичин иликтемиш болуп эле жабаса бул деген модага айланып кетти, бул деген соодага айланып кетти. Ошондуктан мен сизден суранам. 1992-жылдан баштап түзүлгөн өкмөттүн Кумтөр менен болгон келишимдердин толук копиясын бериңиз. Андан кийин канча жолу сүйлөшүү болду, канча комиссия болду, кандай жыйынтыкка келди, эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү 67-ден 26-га чыккан. Ушул боюнча толук маалымат болсо, эми биз билебиз да, тетиги Насирдин Сановтан баштап кийинки Танаевка мына ошол 2 өкмөт башчысы тең бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эркин Алымбеков деген депутат бар эле, бул дагы өтүп кетти. Мына ушу Кумтөр деген мен кызык эле да, бул өзү бир Бермудский треугольник болду да. Чыры көп, чырынан да сыры көп да. Эч ким этегине чыккан жок. Эл бүгүнкү чейин бедемик. Канча тонна алтын калды дейт. Бирөө айтат калган жок дейт. Бирөө айтат 350 тонна алтын калды дейт. Кандайча казып атат. 16 000 гектар жерди дагы толук эч ким айтпай атат. Жеңүүчүнөн берилип кетти. Мына азыр өкмөт башчы Абылгазиев дагы Кумтөр окуясы боюнча камалып абакта отурат. Ошондуктан мен суранам. Ушу Кумтөр боюнча 92-жылдан берген толук архивден документтерди алып ошонун көчүрмөсүн берип коюңуз. Анан кийин эгер жашыруун, секретный деген жерлер болсо, жашыруун деп жазып бериңиз. Мен оозум ачыраак нерсемин да, анан элдин баарына жай жиберип ертең дагы камалып кетпейин. Ошондуктан ушул өтүнүчүмдү тез арада аткарып берсеңиз, ошол документтерди алып бир жолу карап чыгайын. Мен комиссияга киргеним, ошо комиссияга дагы оппозиция болуш керек. Мен ошол өзүмдү милдеттенip аткарайын дедим. Рахмат. Рахмат.